Жөкілов Ерлан Алжаевич шақырамыз. Осалар болсын. Тағы да, жақты болсалар, полисіктерге қатыра! Мені бияқа неде мотивация берген шығып, сіздерге соншынасырға мотивация берген. Бірінші білесіңдер, бірінші мұндай шей көресің, анан айтсақ, өккөңө кіргізбесең, оп қаласың, рак болып қаласың депші. Анан не қаласың? Анан бірінші затяк жасайсың да, өміріңді өкші. Анан достор, ошол менен өлді. Ошондон кейін барып наркотик деген не екенін білесіңдер да? Наркотик деген ушунчалык жаман нерсе, жашооңор ушунчалык терең кирет. Күнүгө тамеки чекмейинче тура албай каласың. Күнүнө 1 пачка, 2 пачка тамеки чегип атасың. Ал башында эле мындай соң көрүнөт, башында эле укмуш чоң кишидей болуп, мектептин артынан тамеки тартып, түтүн чыгарып, башкаларга улуу көрүнүп, соң болосуңар да башында. Кийинчерээк келгенде тамекинин кулу болуп кетесиңер. Балдар, силерге айтып атам мен. Кейін бұл ору өкімөрді ала баштайды. Ден соолуңарды ала баштайды. Күнүгө ойлоносуңар тамекини тышташ керек экенчи. Бирок наркотиктин бир жери бар. Наркотик силерди эч качан тастатпайт да. Кол чалып койсоңор болот, мен 3 айдан бери тамеки тартпайм. 22 жыл дегенде тамекини жеңдим. Эгер тамекинин бир пайдасын кайтсам, мен кайра чегем дедим. Эч кандай пайда жок. Айына bir 5.000 сом кетет тамекиге. Бул бир. Эң жөнөкөй нерсени айтып атам силерге. Эң кереги жок жерин айтып атам. Айына bir 5.000 сом тамекиге кетет. Ден соолуңарга жыл сайын 100.000 деген сомдорду жасайсыңар да тамеки тартсаңар. Адамдар 2 киши жашайт да. Силер аны билип эле койсоңор болот. Бирөө красавчик, бирөө тряпка. Красавчиктер жакшы иш кыл дейт да. Сабак окуп дейт, үйдү тазалады, ата-энеңе чай куюп берди, же ошондой эле тамак жасап коюп ата-энеңе же ошондой нерсе. Тряпка эмне дейт, тряпкага жат бербейлүү дейт да. Инстаграм көрөлү, YouTube көрөлү, жакшы сериалдар чыкты депчи. Бирок бул тренировка сыяктуу да. Мисалы, спортсмен. Эгер тренировка кылбаса, ал спортсмен болбой калат. Турат моментте спортсмен эмнелер бар экен айтып коет. Булардын күнүнө канча убакыт турат экен спортко? Силер билсеңер тамам кыласыңар да. Ошондой эле биздин мээбиз дагы ошондой эле машыгууга көнөт да. Эң жөнөкөй эле бир нерсени айтып кетейин силерге. Эмгек менен жалпылыктын айырмасын да. Эмгек деген бул силер өзүңөрдү кыйнап кылган нерсенин баары эмгек деп эсептелинет. Бул мектепке барган, бул үйгө келип үй сабактарын жасаган, бул үйгө келип уборка кылып ушундай бир өзүңөрдү кыйнап кылган нерсе бул эмгек деп эсептелинет да. Өзүңөрдү кыйнабай калган нерсенин баары бул жалпылыкка кирет. Ошол эле TikTok көрүү, ошол эле Instagram көрүү, диванда жатуу, телевизор көрүү жана ушул сыяктуу нерселер. Мен кыргызмын. Мен силердин байкеңермин. Мен силердин жашооңор жакшы болсун деп башымды коюп берип койгон адам экен да. Мен силердин алдыңарда туруп, ушул сөздү ачык силердин көзүңөргө карап туруп айта алам да. Анткени мен чындап силерди жакшы көрөм. Мен жөн эле патриот эмесмин. Мен өзүмдү төшкө Facebook'тан какпайм, комментарийлерде же Instagram'дардан комментарийлерде. Мен чындап силердин келечегиңер жакшы болсун деп туруп, эшикке чыгып туруп, эмгек кылган адамдарга келем да. Ошол себептен мен силерге бир нерсени айтып атсам, мен чын жүрөктөн айтам. Анткени мен кыргыз элинди чын жүрөктөн жакшы көрөм. Кыргыз элин деген ким? Кыргыз элин деген силерсиңер. Ошон үчүн силер Кыргызстандын келечегисиңер жана силер менен жолугууга мен ар дайым даярмын. Сурооңорго да жооп бергенге ар дайым даярмын. Менин видеом бар турбайбы биякта? Жакта нерсени ушундай өттүңөр да. Мен көрдүм. Карачы кандай красавчик. Бересин качан баштадыңызбы жана эмне себептен баштадыңызбы? Эмне түрткү болду элесизби? Нисат 2018 жылы башталган.
Силер андай кичинекей болушуңар болуш керек. Түрткү болгон ушул силерсиңер. Мен мындай, эгер интервьюлар көргөн болсо, мен билбейм да, просто бизде возрастной категория кандай. Силер мен вообще таанышкан, вот мен таанганда болгон болгончу мен мындай өзүм түшүнөбөйм. Жакшы таанышкан. Мен Исака долбоор баштаган себебим ошо силер үчүн да. Силер таза тамак жеп, силер өзүңөрдүн укуңарды колдоп, Исака долбоор бүт камтыган да. Таза тамак камтыган, укук камтыган, жана көп нерселерди камтыган да, мыйзамдарды камтыган Кыргызстандагычы. Анан силердин келечегиңер жакшы болсун, силер келечегиңерде өзүңөрдүн укуңарды коргогонду билсин, силер жакшы тамак жесин деп туруп ушу силер үчүн баштаган. Мен ар дайым интервьюларда айтам, менин Кыргызстанда бүт болгон балдарга мен өзүмдүн баламдай мамиле кылам. Анткени силер менин балдарымдай элесиңер, силер менин кыргыз канымсыңар. Мен силерди жакшы көрөм, дагы айтып кетейин, Как вы бросили зависимость курения и зависимости? Ой, это вообще было. Вот, ребята, мен силерге дагы бир жолу айтып кетейин, баштабагыла. Айтып коеюн. Кул болуш, бир нерсенин кулу болуш, бул абдан жаман нерсе да. Мен азыр деле өзүм менен күрөшөм. Мен азыр деле эшкенчилик мисалы тамек тапкым келет. Мен честно айтайын, мен просто түсүнөм, что это неправильно, что я даю вам пример, и я себя люблю свое здоровье, я не могу это просто делать. Бизге Кудай берген ден соолук бар. Биздер эмне да, биз эмнеге өзүбүздүн ден соолугуна мындай камкор неме кылабыз, мамиле кылабыз, анткени бекер келген да ден соолук. Кудай дартет болгон, ошон үчүн эгер биз ден соолукту сатып алган болсок, айланайын жаанталашып эле тамек тартып эле нарыраак эле карманмакпыз, просто бекер келип калгандан ушундай тамек тартабыз деп ойлойм да. Здравствуйте, у меня не вопрос, у меня благодарственные слова. Мы благодарим вас за то, что вы думаете о нашем народе, за то, что открыли такой канал «Не сахар», то, что вы думаете о каждом, о нас, и, конечно, о себе. Дали нам такую хорошую мотивацию, то, что, не знаю, чтобы все были как бы против за незаконных вещей, за употребление и убийство о своем здоровье. Поэтому мы от всей души поздравляем вас и хотим поблагодарить за то, что вы думаете о народе. Рахмат, телеграфты бітіреміз. Мына ушундай эле жакшынакай жагымдуу шаңдуу кол чабуулар менен. Сөзүңө баптама, өзүмө арналат, колума кармаганыңа күн албаган жай. Бирок көзөрүңдү бир карап, эки адам бир тарап, тандап жанаша баратканындай, дайым ушундай аруу булактын суусундай. Мамиле бизди бузбайт махаббат. Сөздөрүң мага жагат, кайра самай.